көз ачып жумганга чейин мынакей аяктап баратат. Жашоо ушунчалык тез өтөт. Кыямат күндүн белгилеринен күн дагы бири-бирине аябай тез жакын болуп калат дейт. Мынакей Рамазандын акыркы 10 күнүндө отурабыз. Бул акыркы 10 күнү өтө маанилүү. Ушуга чейин бир 20 күндөн нары өткөндөрдү, кемчилдиктерди кетирип, бекем белди байлап, пайгамбарыбыз акыркы 10 күндө ибадатка дагы күчөйүп, белин байлап, этикафка кирип, мечиттен чыкпай, акыркы 10 күндө кадыр түндү тосуп, дагы Алла Таалага көбүрөөк ибадат кылып өткөрөт эле туугандар. Ошондуктан биз да көбүз анча-мынчаларыбыз этикафка отура албасак дагы, акыркы 10 күндүн көпчүлүк убакыты мечитке бергенге, мечитте убакыт өткөргөнгө, зикир кылып, намаз окуп, дуа кылып, Кур'ан окуп, ахиретке даярданып, кабырды эстеп, күнөөлөргө тооба кылып, келечекте Алла Тааладан кийинки Рамазан айга чейин, я Алла, иманда, өзүңдүн кечиримдүүлүгүңдө, коргооңдо жеткиргин деп көп-көп дуа кыла турган учур туугандар. Кадыр кечеси, бүгүнкү тема Кадыр кечеси боюнча экен. Кур'ани Каримде Кадыр деген сүрө Алла Таала түшүргөн, 114 сүрөнүн бирөөсү Кадыр сүрөсү бар. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Шек күмөнсүз чындыгында биз Кур'ани Каримди Кадыр кечесинде түшүргөнбүз дейт. Кадыр кечесинде түшүргөн. Рамазан айында түшүргөн Алла Таала. Рамазан айы деген 29 же 30 күн. Ошонун Кадыр кечеси бир эле түн. Ошо түндө түшүрдү Кур'ани Каримди Алла Таала акыркы китебин, ыйык китебин, кыямат күнгө чейин адамдарга жолдомо болгон, жол көрсөткөн, адамга бакыт көрсөткөн, эки дүйнөнүн жамандыгынан коргой турган ушундай ыйык китепти Алла Субханаху ва Таала Кадыр кечесинде түшүрүп атат. Бул жерде бир суроо пайда болот. Эмне үчүн Кадыр күндө түшүрбөй, кечинде түшүрүп атат? Gündüzü emez, geçinde düşürüp atat Kur'an'da. Leyletil Kadr, Leyl dep geç kurunda aytat. Oşun için biz Kadır keçesi deyimiz. Kadır tünü deyimiz. Kadır gündüzü emez, Kadır tünü. Geçinde düşürüp atat. Ulama alımdarыбыз aytat, bul tündün özgöçölügü var deydi. Gündüzge karaganda tündün özgöçölügü var. Alganday, başka ayetlerine da göz salsak, Subhanellezi asra bi abdihi minel mescidil haram minel mescidil aksa, Subhanellezi asra bi abdihi leyle minel mescidil haram minel mescidil aksa ilel mescidil aksa. Peygamberimizi Miraç keçesine Allah Teala alıp çıkkanda Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ga, Mekke'den şu Palestina'ya alıp barıp al жерден ana jet asmağına götürgönü geç tündün bir bölügünde sapar kıldırgan Allah Teala. Ne için tünü? İnne naşiyetel leyli hiye aşaddu vat'a ve aqvamu qila. Tündösü ibadat kılgan bul duaları dağı, ibadatı da özgöçe olot, duaları dağı tez katı kabul olot. Tündük emne üçün? Alımlar aytadi, tündösü Allah Taala'nın rahmatı көбүрөөк жана башкачараак жайт дейт. Хадисте да келет, Алла Таала түндүн акыркы 3төн 1 бөлүгү калганда дүйнө асманына чейин түшөт дейт. Айтат, кечирим сурай тургандар барбы? Күнөөлөрүн кечирейин. Кажетин тилегендер барбы? Кажетин бүтүрөйүн. Сурагандар барбы? Сураганын берейин деген. Эмне үчүн ушу кечинде десе, кечинде нафахатил илахия Алла Субханаху ва Тааланын ушундай бир рахмат, хидаят чача турганы geçinde болот экен туугандар. Эмне үчүн? Күндүзү адам ар кандай дүйнөнү көрүп алек болуп, жүрөгү дагы алектенип, жакшы ибадатка көңүл бурулбай, жакшы кунт коюлбай, концентрация деп коебуз. Ошол бир топко жакшы келбей, бул кечинде болот экен да. Жүрөк дагы бардыгы тынч, бардыгы уктап атат, жаныбарлар да уктап атат. Курт кумурскалар да уктап атат. Бардыгы эс алып атат. Тынчтыкта болгондо, мынакей кечинде туруп бул ибадат кылып атат.
Башка нерсеге алаксыбай, дүйнөгө алаксыбай, жүрөгү алек болбой тияк бияка. Мына ошон үчүн кечкурунку дуа, кечкурунку намаздын өзгөчөлүгү жерде. Демек Алла Таала Кадырды şu Kur'an-ı Kerim'de Kadir keçesinde düşürüp atadi. Kadir kudrettүү, Kadir şarapattуу, Kadir takdir, Kadir barktуу деген маанилери бар. Allah Subhanahu wa Ta'ala bul түндү kudrettүү kıldı. Могущество. Bul түндү Allah Subhanahu wa Ta'ala Kadir. Alımlarımız aytadi, ne üçün Kadir dep koydu dese, bir amal, bir kişi жаман амалдын себебинен, күнөөсүнүн себебинен жакшы амалдарды кыла албай, Алланын алдында кадыры жок да. Күнөө кылып атат, ар кандай кылып атат, кадыры жок Алланын алдында. Bir түн ибадат кылып кадырлуу болуп калат экен да. Bir түн эле ибадат кылды, Алланын алдында кадырга ээ болду. Алланын алдында сыйга, Алланын алдында баа тапты, мартаба тапты. Жакшы адамдардын катарына кирип калды. Nafstin üstөмдүүлүгүнөн, шайтандын азгырыгынан, кандайдыр Алланы унутуп, Алланын өкүмдөрүн аткарбай, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүн аткарбай, күнөөлөргө батып калган адам bir түнү ушу тооба кылып, Алланын алдында мартабага ээ болду, ушуну кадыр деп коет туган. Тагдир деген дагы бир мааниси бар. Бунун мааниси мындай: кийинки Рамазан айга чейин Алла Субханаху ва Таала периштелерге insan адам баласынын тагдырын берип коет экен. Ким жашайт, ким өлөт. Ким ыйлайт, ким сүйүнөт. Ким канча ырыскы жейт. Ким ооруйт, ким шыпа табат. Ким перзенти болот, ким болбойт. Кийинки Рамазан айга чейинкисин Алла Таала ушу Кадыр кечесинде bir жылдыкты Алла Таала периштелерге тапшырып коет экен да, ошо иш анан акырын аткарыла берет экен. Мынаке Kadir keçesinde Kur'an-ı Kerim'de düşürdük. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen Kadir keçesini bilesin mi kanday manili? Dep paygambarımızı kızıktırıp atat Allah Teala. Emne eken, kanday eken? Bilesin mi bunun barkın? Bilesin mi bunun manisin? Ne deyt? Leyletul Kadr hayrun min elfi şehr. Kadir keçesi. Bu jakşırak 1000 aydan. Demek Kadir keçesindeki bir tün ibadat kılganı 1000 ay ibadat kılgandan jakşırak degen söz. Men mındarak aytıp koyayım. İbadat dep жалпы aytıp koydum. Kadir keçesindeki bir tün namazın 1000 ay namaz okugandan jakşırak. Kadir keçesindeki bir tün Kur'an okuganın 1000 ay Kur'an okugandan jakşırak. Kadir keçesindeki bir tün dua kılganın, toba kılganın 1000 ay dua kılgan tobadan jakşırak. 1000 ay degen 83 yıldan aşıgırak. 83 yıl ibadat kılış mümkün emes bizge, kıyın. Antkeni 10-15 yıl balagatka çeyinde ötüp ketet. Жашоонун 3төн бери уйку менен өтүп кетет. Кандай дедиңер? Эми нар жагында канчасы калды дейсиз? Пайгамбарыбыз 60-70 жашта мен үммөтүмдүн өмүрүнүн ортосу деген. 60'ta alsanız 3'ten beri uyku menen getse 20'sı gitti de koyunuz. 40'ı kaldı o. 15'i balagatka çeyin gitti. Kança kaldı? 25 kaldı o. Kançası problema, kançası oruda, anı da çıkarıp koyunuz. Kança kaldı tiyagında? Biz anda ele, biz şeytan azgırganda ele, o tübönükte yaşay vermeyiz tuğan. Bugün bar, ertenge yok dünya bu. Şunun için aytırdat mınake. Murunku Bani İsrail'de şunda bir adam bolgan eken, al 1000 ay kolunda kılıç düşkön emes eken. 1000 ay oroza karmagan eken. 1000 ay tünü ibadat kılıp uktagan emes eken. Allah'ın yolunda güreşkön eken. Uşunçalık ulu soğuptu. Bani İsrail 1000 ay degende sahabalar tangalıp, oho, bizim ömürümüzden 60-70 yılın ortasında olup atsa. Bu 1000 ay ayakta jatat 83 yıldan aşıgırak. Oşondan Allah Subhanahu wa Ta'ala mınağı Kadir keçesini Allah Subhanahu wa Ta'ala bizge berip atat, bir tün ibadat kılıp koy. Oşo 1000 ayda tapkan soğuptu, men sana bir tünde verem deydi. Mınake Muhammed Aleyhisselam'dın hususiyat, özgöçölügü, bu tün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din ümmetine gana arnalgan, Muhammed Aleyhisselam'dın ümmetine gana tartılangan, başka ümmetke berilgen emes. Özgöçölügü şu. Allah Teala'nın Muhammed Aleyhisselam'dın ümmetine özgöçö rahmatı, özgöçö mamilesi,
özgöçө ушуну Алла субханаху ва таала бергени болуп эсептелинет тугандар. Демек Лайлатул Кадр деп айтып атат. Танаzzalul malaika var-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salam hiya hatta matla'il fajr. Perişteler düşet bul tünü. Perişteler düşet. Cebrail perişte baş bolup düşet. Düşüp kim oturgan bolsa, kim turgan bolsa, kim rüküde, secdada bolsa, bardığına salam aytat. Gebede yusallimun manisi alarga tınçlıktın duasın kılat. Alarga özgöçö rahmattın, berekenin duasın kılat. Alarga uçuraşat dep dağı gelet. Uşu perişteler Cebrail aleyhisselam baş bolup, uşu tünü düşüp atsa toğandar. Ne üçün? Жерге bir Peygamberimiz aytkan hadislerde gelet, bir karış yer boş kalbay kalat eken, perişte tolup ketet eken. Fiha uşu tünü min bi'izni rabbihim Allah'ın hükmü menen düşer. Rabbisinin hükmü menen düşer. Ha? Min kulli amr her bir жақшы işte al düşer. Her bir жақшы işlerde al düşer. Salam bul tün uşunday tınçlıktın, uşunday berekenin, beypildin, rahattın tünü hatta matla'il fajr bağımda taң atkanга чейин ушундай болуп турат дейт. Таң атайын дегенде анан кийин Жабраил периштелердин баары ar-rihal көчтүк кеттик эми. Жерден көчтүк эми, жерди адамдардыга койгула, булар адамдар жашасын. Биз эми кеттик эми. Дегенде периштелер айтат экен: "Я Жабраил, Роб Алла субханаху ва таала Muhammed aleyhisselam'ın ümmetine kanday mamile kıldı. Uşu tünü degende bardığın geçirdi koy, bırak iki türlü adamdı geçirgen yok dedi. Kimisi dese bir rivayatta gelir müşrik, Allah'a şirk keltirgen. İkincisi kim dese daima arak içken değil. Üzgültüksüz arak içken değil. Bir rivayatta gelir 4 türlü adam deydi. Azırkı eko dağı üçüncüsü tuğançılık mamilen üzgün, dördüncüsü biri-biri menen gek saktagandar, geçirişpegenler, biri-birinin öç alam dep жүрgөндөр. Uşulardı ıyık, ulu Kadir keçesinde de Allah Taala günelerin geçirбейт deydi. Demek biz barыбыз şirkten tövbe kılaylı. Tuğançılık mamilenin kişine buzgan bolsok budan tövbe kılaylı. Bilip bilbey uşu jaman suunu içip жүрgөн bolsok tövbe kılaylı. Biri-biri menen gek saktaşıp, biri-birimizi jaman görüp, жүрегімізді жиркеніп, өч алам деп жүрген болсақ, тоба қылайлы. Бұны шахна деп қояды арабтар. Кечирилбей қалады дейді урматтуу ағайын мұсылман бір туғандар. Мынакей ақырқы Рамазан айдың ошол Кадыр түндөрүн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бір хадис айтат мындай деген. Ман қама лейлатал қадр иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин замби. Ким Kadir keçesinde ibadatka turgan bolsa, imanan ve ihtisaban, Allah'a iman keltirip, şeriatımızın hükmüne iman keltirip, Allah'dan soğup ihtisaban ümit kılıp, anı murunku bardık günüleri geçirildi deydi. Murunku bardık günüleri geçirildi deydi. Ayşe enemiz radıyallahu anha, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'dan sorap kaldı. Ya Resulallah, Ege de Kadir keçesini Allah Taala bana berip kalsa, oşoga men tuş gelip kalsam, Kadir keçesini taap kalsam, kaysı duanı kılayın Allah'dan sorap kalayın jaratkandan degende Peygamberimiz aytdı. Allahumma innaka afuvun, tuhibbun affa fa'fu anni. Ya Allah, sen keçirimdüsün, geçirgenni жақшы görösün. Oşon üçün meni geçirip koy. Geçirgenni жақшы görösün. Ya Allah, meni geçir dep. Uşunu suragın dedi. Demek uşunu gayra soraşımız gereken. Allahumma innaka afuvun. Ya Allah, sen geçirimdüsün. Tuhibbul affa. Sen geçirgendi жақшы görösün. Bende insan günah kılar. Allah günahını geçirir. Bendeden günah olup kalat. Allah Taala'nın şanı günahını geçirir. Buna oşu Allah Taala günahını geçirgendi жақшы görür. Bizde bardı kança günahlarımız bolsa oşu tünü oturup moynumuzga alıp Allah menen süйлөшүp, ya Allah falança jerde tükünçe işleri men kılgamın. Şunday günah kılgamın, geçirip koygun. Falança jerde tükünçe jerde mınday işti kılgamın. Ya Allah geçirgin dep. Biz günahlarımızды Allah'a aytaylı, bendege emes.
İnsanға эмес, Аллага айтайлы, Алла жакшы көрөт буну. Алла эки нерсени жакшы көрөт. Өзүн улуктаганды, бенде күнөөсүн мойнуна алганды. Күнөөсүн мойнуна алып, Алладан кечирим сураса, Алла буну жакшы көрөт. Буну Алла Таала сүйкүмдүү кылат. Демек биз Аллага өзүбүздү Алланы улуктап, Аллага өзүбүздү айтайлы, я Алла, мен болор болбогон адаммын. Өтө катакермин. Кара күнөөкөрмүн. Мен, я Алла, күнөөгө батканмын. Мойнубузда күнөөлөрдү айтат, тилим менен ушунча күнөөлөрдү кылдым. Колум менен ушунча күнөөлөрдү кылдым. Жүрөгүм менен, мээм менен, колум менен, алкым менен, путум менен ушунча күнөөлөрдү кылдым, я Алла. Кечиргин, я Алла. Эмне үчүн айтып атабыз туган? Бу дүйнөнүн бакыты күнөөнүн кечирилүүсү. Карабы, акпы, айырмасы жок Алланын алдында. Байбы, кембагалбы, жашпы, карыбы, күнөө кечирилген болсо, бу дүйнөнүн бактысы ушу. Ахиреттин бактысы. Фаман зухсиха анин нар ва удхилал жанна факад фаз ва мал хаятуд дуnya илля матаул гурур. Ким дозоктун отунан куткарылып бейишке киргизилсе, мына бактылуу адам ошо. Дозоктон куткарылды түбөлүктүү бактысыздыктан. Бейишке киргизилди түбөлүктүү рахатка. Мына ушу адамды Алла Таала бактылуу деп койду туганда. Демек бу дүйнөнүн бактысы күнөөнүн кечирилүүсү болсо, ахиреттин бактысы дозоктон куткарылып бейишке кирүүсү туганда. Бактылуулук чырайда эмес, күчтө эмес, байлыкта, бийликте эмес, аз көп жашаганда эмес, көп балалуу болуп, аз балалуу болгондо эмес, бактылуулук күнөөлөрдүн кечирилүүсүндө, жүрөктүн, руханияттын таза болуусунда туган. Агайын мусулман бир тугандар, келиңиздер Рамазан айдын акыркы 10 күнүндө турабыз. Бүгүн 22-син кармап атабыз, 3-үн кармап атабыз. Мынакей. Bir аптанын тегерегинде убакыт калды. Пайгамбарыбыз айткан, акыркы 10 күндө кадыр түндү издегиле деген. Акыркы 10 күндүн тагында издегиле деген бир риваятта. Так деп кандай 21, 23, 25, 27, 29. 27-синде эле болот кадыр түн деп туруп алыш туура эмес туганда. Албетте, көпчүлүк аалымдарыбыз көпчүлүк убакытта 27-сине туш келип калат экен. 26-сынан 27-сине өтүп аткан түндө. Бирок бул чечкиндүү маселе эмес туганда. Ушул эле болот, башкасында болбойт деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга биринчи күнү Рамазан айында Кур'ани Каримди Алла субхана ва таала пайгамбарча чүргөндө ошондо 21-чи Рамазан эле. Демек 21-и кадыр түн болгон эле. Демек акыркысына Кудай кааласа азыр түн деле неме болуп калды, 3кө чейин, таравихти окуп атабыз 12-ге чейин. Дагы бир ибадат кылып акыркы күндөрү багымда токкандан кийин эс алып турсак, акыркы күндө эгерде ушу бардык түндү Кудай кааласа бардык түнүн ибадатты өткөрүп бирсек, көп деле күн эмес экен. Шек күмөнсүз, сөзсүз кадыр түндү тапкан болуп эсептелебиз. Кадыр түнүнүн сообун Алла Таала бизге берген болот туганда. Ошон үчүн иншалла акыркы күнү келиңиздер, баарыбыз ушулардын жакшынакай бир аракет кылайлы. Ибадаттарыбызды, намаз, орозо, зекеттердин бардыгын өзгөчө күнөөлөрдөн сактанып, өзгөчө мына тилибиздин күнөөлөрүнөн, жалган сүйлөгөндөн, ушак айткандан, жала жапкандан, бирөөнү тилдеп, бирөөнү сөккөндөн, жүрөгүн ооруткандан, ушу тилибизди акыркы Рамазан айда болбоду дегенде ушуга чейин аз-маз биринчи 20 күндө шайтандын баягы күчтүү азгырыгы менен токтон албай барып анча-мынча жерлерден намазы, орозобузга кемчилик кетирип аткан болсок, акырында кичине өзүбүздү кармайлы дагы, ушул жерде бир жакшы кылып, анткени баягы концовкасын жакшы кыл дегендей, Алла Таала акыркысын карайт. 60 жыл куфурда жашап туруп, 61-чи жылы Аллага иман келтирсе түбөлүктүү бейиште. Кудай сактасын, 60 жыл иманда болуп, 61-чи жылы куфурда болуп калса түбөлүктүү тозокто. Ошон үчүн акыры каралат тугандар. Рамазан айдындагы акыры каралат. Мына акырында кандай мээнет кылды, акырында кандай таравихке катышты, акырында кандай Кур'ан окуду, акырында кандай бул ыйлады, акырында кандай бул тооба кылды, акырында кандай бул дуа кылды, канчалык ифтар кылды, канчалык зикир кылды, акыры каралат. Ушуга иншалла акырынын бардыгын жакшы аракет кылайлы иншалла. Аракет кылабызбы иншалла?